Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул улуу сөздөр. Кыргыз элинин сыймыгы Чыңгыз Айтматовго таандык. Таластын Шекер айылында залкар жазуучу Айтматов төрөлүп өскөндүгү тууралуу жалпы журтка маалым. Биз бүгүн Айтматовдун далай чыгармаларына өзөк болуп, талант көрөнгөсүн купуя багып өстүргөн Шекер айылындабыз. Талаш жергесинде кыргыз элин дүйнө кыйырына тааныткан залкар инсан белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылы бар. Өрнөктүү өмүрү өзгөчө чыгармалар менен түбөлүк элдин эсинде калган жазуучунун балалык чагы дал ушул чакан айылда өткөн. Ал 9 жашка чыкканда атасы Төрөкул күнөөсүз жерден репрессияланып, пантуркист катары атылып кеткен. Ошентип Чыңгыз Айтматов жаш кезинде бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөргөн. Шекер айылында Чыңгыз Айтматов атындагы музей да бар. Аталган музей Айтматовдун 50 жылдыгына карата ачылган. 10 жылдан кийин музей дагы кеңейтилип толукталган. Бул музейдеги экспозициялардын негизги бөлүгүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жолун чагылдырган документтери, кол жазмалары, сүрөттөрү жана китептери түзөт. Андан тышкары анын үй бүлөсү, жакындары тууралуу маалыматтарды табууга болот. Музейде Чыңгыз Айтматовдун өмүрүн, чыгармачылык жолун чагылдырган документтери, сүрөттөрдөн тышкары жазуучунун айкели жайгашкан. Аны менен бирге эле маркумдун кийген кийими, бала чагында катчы болуп иштеп жүргөндөгү сумкасы орун алган. Мындан тышкары ал иште олтурган стол менен олтургуч музейдеги барктуу экспонаттардын бири. Чет элден жана жети дубандан келген туристтерди мындагы буюм тайымдар менен тарыхый документтери кызыгуусун арттырат. Айылда Чыңгыз Айтматов билим алган мектепти элетели Дүйшөндүн мектеби деп атап алышкан. Азыр анын ордели калган. Анан бул жерде мунун атайын жазылган себеби мындай да. Мурда бу жерде мектеп болгон да. Мектеп болгон. Ошо Чикемдин балалык кезинде мектеп болгон. Чикем ушул жерде окуган. Ошонун жүрөгүндө калган. Ошо калган үчүн биринчи мугалим деп жазып атпайбы? Дүйшөн мугалим кылып. Дүйшөн нагылы болгон, агысы мугалим болгон. Бул чыны живой герой. Мындай каарманда, мындай тирүү каарманда. Аны эми Дүйшөнмүн дегендер көп болгон мугалимдер, бирок каарман дем ат бирөө болот, эл көп болот. Аны Чикем өзү билчү ким экенин Дүйшөндү. Бирок Чикем өзүн сүйгөн каарман мугалими ал Дүйшөн деген. Мына ушул жерде Чикем окуган, балалык кез ушул жерден да өткөн. Мына ушул мектепте окуган Чыңгызды атасына кошуп айыптап, пионерге кабыл албай койгон окуяны азыр эл ага жакын жайгашкан булак менен байланыштырып айтып келишет. Балдар катарынан туруп, улам бирден чыгарып, пионерге кабыл алып атканда райондон өкүлү да бар. Ал убакта аудан пионерге да катуу тартип менен алчы. Аны Айтмат чык дейт пионерге кабыл алганы. Аны райондун өкүлү айтат, бу кайсы Айтматов дейт. Төрөкул дейт. Ой, муну эмне пионерге кабыл алып атасыңар? Болбойт. Менин башым өкү эмес. Бул кулактын баласы. Албаны. Токтот деп албай коет пионерге. Анан ушунча балдардын арасында турган Чикең жаш убагы бала насасы сынып балдардан бөлүнүп келип анан булак илгери Ботогөз булак деп аталчы. Мына булакты Ботогөз булак деп. Анан Чикең ушул булакка келет да ыйлап айылга түшө албай, айылга бара албай, балдарга жолуга албай, аны ушул булакка келип арманын айтат. Ата кайдасың дейт ошондо. Булак болсо, ошодон кийин элдин оозунда Чыңгыз булак деп аталып калды. Даанышман инсан, чебер калемгер Айтматов чыккан ушул алакандай Шекер айылына жазуучуну аздектеген инсандар алыс жакын дебей бүгүнкү күндө да кайрылып келип турушат. Айылдын чет жагында улуу жазуучубуз эс алып, бир нече чыгармаларын жазган жай мына ушул жер.
Шекер айылынын четиндеги бул жерде азыр чакан үй бүлө күн кечирет. Ал эми Чыңгыз Айтматов учурунда ушул жерге келип, мындагы жымжыртыкта чыгармачыл жазма иштерин аткарчу экен. Жергиликтүү калк аны азыр Айтматовдун дачасы деп атап алышкан. Негизи Совет мезгилинде бул үй мейманкана катары иштеп турган. Бирок ага карабастан айыл эли бул жерде залкыр инсан байырлаган деп кастарлашат. Келип өзүнүн чыгармаларын жазып турган деп алабыз. Бирок кийин союз таркап кеткенден кийин бер менчикке өтүп кеткен да, Илгиз Айтматовдун менчигине өтүп кеткен. Бул жердеги эстеликтер болсо ачык асман астында музей деп 91-жылы башталган. Баягы 15 мамлекет бир болуп турган убакта берге ушундай чоң комплекс курабыз деп баштаганда, бирок 91-жылы союз таркап кеткенде бул ишке ашпай калып калган. Ал эми үйдүн алдыңкы тарабында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын эстеликтери тургузулган. Мына Гүлсараттыкы башы. Бул Танабай. Эми Гүлсарат деген чыгарманы жалаң эле кыргыз эмес, дүйнөсүн баары окуган. Бул чыгарма үчүн чикем көп абдан сокку жеп кала жастаган. Бул болсо Ак кемедеги баланын Нургазы да. Баягы Нургазы отуруп алып Ак кемеде белый пароход деп ошону карап күтүп аткан убагында биринчи мугалим Дүйшөн. Бул эми 24-жылдардын тегерегинде болгон. Революциядан кийин баягы кулактардын тушунда болгон. Чыңгыз Айтматов шекердеги бул үйгө маалы менен келип турган деп айылдаштары эскеришет. Азыр бул үйдө эч ким жашабай ийин турат. Муногу тамда чикемин атасы Төрөкул да. Төрөкулдун бир тууганы Биримкул дегендин балдары жашаган. Төрөкул менен Биримкул экөө аталашта. Ошонун Керимбек деген баласынан Жылкыбай деген бала бар болчу. Чикем айылга келгенде, Бишкектен, Фрунзеден келгенде көбүнчө ушул үйгө келчү, тууган үйүнө. Ошо чикем эң көп келген жер ушул үй болчу. Жатканда, чай ичкенде, эл менен жолукканда, баягы шаардан келгенде ушул үй болчу. Чыңгыз Айтматов деген ысым ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталары бышык. Анын калеминен жаралган чыгармалар чет тилдерге да которулуп кыргызды дүйнөгө тааныткан. Демек кыргыз адабиятында опол тоодой орду бар Чыңгыз Айтматовго тиешелүү болгон ар бир маалымат кийинки урпактарга жетиши шарт. Манас эпосы жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен ар бир кыргыз сыймыктанып келет. Булар жөнүндө канча айтсак да аздык кылат. Талас жергесине болгон сапарыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Тарыхнама теледолбоору өз саякатын улантат. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.